Саламатсыздарбы, урматтуу ушу бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары, алыс жакындан келген биздин меймандар, тоң жергесине куш келипсиздер. Бардыгыңыздарга мына жакын арада белгилүү болгондой, ушу тоң элинен чыккан биздин уулубуз ушул Кыргызстандын ушу экономикасына, айыл чарбасына, маданиятка көп зор салымдарды кошкон Мукашев Замир Мукашевичке эл аралык руханият ассоциациясынын сыйлыгы ыйгарымдуу деп массалык маалымат каражаттарынан бардыгыбыз уктук элек. Бүгүн мына алыс жакында меймандар келип, ошол сыйлыкты официалдуу тапшыруу аземинин алдында турабыз. Биз каалоо тилектерибизди ошол тапшыруудан кийин бардыгыбыз жалпы айтсак деген менде ой бар. Ошон үчүн бүгүн мына ушул салтанаттуу ачылышка катышып отурган биздин ардактуу меймандар менен тааныштыра кетейин. Биринчи эл аралык руханият ассоциациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик жана коомдук ишмер Акын Токтосартов агабыз катышып отурат. Андан кийин биздин Ысык Көл областтык мамлекеттик администрация башчысы, губернатор Асанакунов Мирбек Аскерович катышып отурат. Дагы бир ардактуу коногубуз Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин өкүлү Иманов Канат Элбекович катышып отурат. Анда эмесе уруксат берсеңиздер, биздин ушул руханият ассоциациясынын президенти Акын Токтосартов агабызга сөз берип койсок. Assalamu alaikum, ardaqtуу mekенdeштер жана замандаштар. Айтылуу тоң жергесинин касиеттүү калкы. Урматтуу Мукаш. Дегенде айтарым, урматтуу туугандар. Аты Ала Тоо аймагында курган, кызматы кылымга тете туюнган, көркөмдү эмгеги, поэтикалык көркөмүнөр менен эли журтун эчен дуандарга тамазалаган Мукашев Замир мырзага сыйлык тапшыруу аземине арналган жыйынга катышып жаткан сиздерге жүрөктүн тереңинен, сетинин сересинен чыккан ыраазычылыгымды билдирип коюшка уруксат этиңиздер. Жараткандан насип кылып буйрган экен, жадыраган жай күнүндө тоң жергесинин атырчыттуу абасынан акаяндай манас эпосун ааламга тараткан, ак саякка өмүр сүргөн касиеттүү Ысык Көлдүн жан сергиткен келинчегинен көкүрөк келе дем алып, көңүлүбүз куш көкөлөп турган учурда сизден менен жолугушуп отурабыз. Себеби өткөн жылы Айкоп үйрөндүк өндүрүштүк кооперативдин жалпы жамаатынын сунушу боюнча Мукашев Замирбек мырзага Руханият ассоциациясынын жылдын бизнесмени 2011 деген эл аралык сыйлыгы ыйгарылган эле. Бүгүн болсо ушул сыйлык ээсине салтанаттуу кырдаалда тапшыруунун сааты келип турат. Мына ушул сыйлыктын аземине катышуу үчүн атайын алыстан наталыктыр жоңгартып келген, кыргыз элине таасым болуп таанылган, маданияттын жана илимдин адамдары арабызда бар. Ошол менен сиздер менен тааныштырып кетейин. Алар ушу бүгүн сыйлыктын аземине катышуу урматы менен сиздерге таазим этип, дагы бир жолу калың элдин журтунда өздөрүнүн касиеттүүлөрүн көрсөткөн кишилер бар. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын эл акыны, белгилүү журналист, котормочу, коомдук ишмер Төлөгөн Мамеев болду. Ошондой эле бүт дүйнөгө аты чыккан, талантты таш чалган Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты Керим Турат.
урматтуу коноктордун арасында Кыргызстандагы Залкар банкынын ысыкын өрөнү боюнча башкармасы Руханият сыйлыгынын лауреаты Жаныбек Жангазы Ахматов мырза да биздин арабызда. Анан дагы бир мейманыбыз Руханият ассоциациясынын президентинин биринчи орун басары республикалык маанидеги маданий ишмер Кожегелдиев Рахим Кожегелдиев. Кош келген. Анан кыргыз элинде Саргашка деген атка ээ болгон таланттуу төкмө акын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтогул атындагы мамлекеттик Токтогул атындагы улуттук филармония солисти Амантай Кутманалиев. Ассоциациянын бул сыйлыгы өзүбүздө билгендей дайыма эң мыкты бизнесмен ишкерлерге, эң алдыңкы өндүрүштүн уюштуруучуларына, меймандарга тапшырып келет. Ошондуктан бул жолу дагы ассоциациянын кеңешинин мүчөлөрү Мукашев Жаныбек мырзанын талапкерлигин бир добуштан кубаттап, анын ишмердүүлүгү жогору баалангандыгын баса айтып коюшум керек. Биздин лауреатыбыздын басып өткөн жолуна көз чаптырсак, ал Союз үчүн деле чарганын башкы ветеринардык врачы катары эмгек жолун баштап, райондук, облустук деңгээлдеги жетекчилик кызматтарды алкалаган. 1987 жылдан тарта райондогу Ленин атындагы колхоздун башкармасы, 1995 жылдан бери кайрадан уюштурулган Айкор үрөнчүлүк өндүрүшүк кооперативдин президиумунун төрагасы. Ошондой эле бир нече ирет жергиликтүү советтердин депутаты, Кыргыз Республикасынын легендарлуу парламенттин депутаты болуп шайланган. Замирбек мырза илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын ээси, бир катар илим мектептердин политикалык шарттардын автору. Дарак бир жерден көрөт дегенде Мукашев Замирбек мырзанын басып өткөн жолу, жетишкен ийгиликтери, элдин акылма сөзүн кашкайган үлгүсү деп айтсак болот. Ал баарыдан мурда өмүрүн элинин тагдыры, берченсиз мээнетин эмгекчилердин мүдөөсү менен жууруштуруп, калай калктын кан жанына, маңдай теринен чогулган байлыкты кайрадан байытып, айылынын атак-даңкын арттырып, заман талабына шайкеш келген келечектүү жумуштарды жасап турат. Аныктап айтканда, 25 жыл катары менен көп тармактуу татар тармагын калыптасып жетектеп, жетишкендиктердин далай давандарын ашып, өндүрүштүн өргө сүрөп, өркөктүү иштердин өзүн таап келет. Ошондуктан кооператив үрөнчүлүк, асыл тукум, кой, топоз, жылкы өстүрүү боюнча республикабыздагы бирден бир өрнөктүү чарба болуп саналат. Сөйлөгөн сөзүбүз кургак болбош үчүн эл фактыларды келтире кетели. Алса, айыл чарба продукцияларын өндүрүп чыгартылган кооперативге жыл сайын 20 миллиондон ашык акчалай киреше түшүп, 500 тоннадан көп жогорку сорттуу өлөндөр даярдалып, сатылып турат. Жыл сайын чарбанын экономикалык финансылык көрсөтүчтөрү жогорулап, материалдык техникалык базасы чыңдалып, өндүрүштүн рентабелдүүлүгү өсүп, калктын турмуш тирчилиги барган сайын жакшырууда. Ушундан улам улуу акын Жоморт Бекенбаевдин саргаган талаа булпуру көйкөлүп турган кези ушул. Жайылып бети жайкалып, малдарга толгон кези ушул. Аргымак кайлар туйлашып, өрүшкө толгон кези ушул сыяктуу ырсаттары чарбанын учурдагы көрүнүштөрүнө ушул чалып үндөшүп турат. Айрыкча өндүрүштүн кызматкерлерин ар деген жерде социалдык жактан тейлөө, айыл маданиятын жогорулатуу, жаштарды тарбиялоо багытындагы маанилүү иштердин жүрүшү ар кандай алууга арзый. Ар бир үйдүн ак дасторкон нанга, ороосу малга, маянасы пулга толуп турса,
Таза су түтүктен булактай агып, илişti şam өшпөй жанып турса, айылчы шамға бөлөнүп, жыл сайын ажайып көркүнө чыгып турса, демек бул кубанычтуу жагдай айкол кооперативинин күрдөөлүү күрөшүнүн натыйжасы деп эсептейбиз. Кооперативдин маданий спорт мекемелери, көркөм ийилимдери, эл аралык маанидеги айкол фестивалы, салттуу салбырдын жана ат оюндары улутубуздун руханий дүйнөсүн байытууга, маданий мурастарын калыптандырууга, чыгармачылык изденүүлөрдү, шыктанууларды жандандырууга салмактуу салым кошуп жаткандыгын айгин элейт. Деги эле айколдун айтып бүтпөс албан иштеринин сыры сыпаты эмне деген суроо туулбай койбойт. Биздин оюбузча, биринчиден кооперативдин урагыс пайдаланып тургузгандар жана жетишкендикти жараткандар бир максатты көздөгөн, ырыс алды ынтымак менен армандуу жашаган, мезгилдин ар бир күнүн мээнети менен узаткан, еңшеликсиз эмгектен бакыт алай тапкан каарман адамдар экендигинде бул сиздер, урматтуу туугандар. Кыргызстанда эгемендүүлүктүн эшиги ачылып, эжетеден эңсеген эркиндиктин жел жүрө баштаганда, Совет бийлигинин доорундагы өлкөн өндүрүштү талкалап ыйратуу, мамлекеттин менчигин, элдин элчисин, улутубуздун байлыгын талап кылуу саясаты сайрандап турган чакта айкөл арага калбай, аты менен затын бекем сактап, берекелүү иштерге белсендүү кадам таштап, жаңы замандын тарыхында таама изин калтырды. Ошентип, урматтуу агайын туугандар, сиздер таратуучу эмес, жаратуучу, билиндирүүчү эмес, бириктирүүчү, сатуучу эмес, сактоочу экендигиңиздерди турмуш өзү тасдыктап турат. Сиздердин ушул касиеттериңиздерге, бийик адамгерчиликтериңизге, элибиздин эртеңгиси үчүн жасаган элдигиңиздерге териң таазим этип, бардыгыңызга бакубат жашоону, жалпы маанайды, чексиз бакыт талайды каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Экинчиден, Мукашев Замирбек мырза негизги атканда турган жумуштарды калктын калыс сыноосуна коюп, деңиз кеңешип жетишкен элдик уур болгондугунда, коомубузда рынок экономикасынын мыйзамы өкүм сүргөн катаал заманда анын уюштуруучулук таланты, келечекти көрө билген кыраакылыгы, ашкери ишкердик сапаты, дипломатиялык даремети жана бийик интеллектуалдык деңгээли жетилген жетекчи экендигин таасир көрсөтүп турат. Өндүрүштө жаңы технологиялар, илимий техникалык жетишкендиктерди, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаларды пайдалануу менен чарбанын экономикасын бекемдөө, иш процессинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында ал окумуштуу катары бир катар илимий мекемелер, эл аралык уюмдар, адистештирилген чарбалар менен жигердүү иштерди жүргүзүп келет. Мына ушунун натыйжасында кооперативде ойдун айкол, топоздун арчалы, жылкынын жаңгырды сыяктуу пародалары чыгарылгандыгын, дан эгиндеринен элита, супер элита үйрөндөрү өндүрүлгөндүгүн эч ким тана албайт. Мукашев Замирбек мырза акыл-эс жана турмуштук тажрыйбанын бийик баралына келип, кайрат күчү толуп турган убагы. Ошондуктан баарыбыз сыймырттанган замандашыбыз Замирбек мырзага, анын үй бүлөсүнө, сиздердин атыңыздардан узак өмүрдүү, бекем денсаулыктуу, уюштуруучулук жана чыгармачылык иштеринде зор ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ала тоодо жомок болуп, атууламышка айланган акын Байдулда Сарногой, толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери, чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери дегенде, Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Юсуп Абдрахманов, Исхак Раззаков, Болот Мамбетов, Иса Акынбаев,
Taşlanbek Ahmatov siyatlı zalkan insanlardan dağıtı yolun bulanıkkan her zamanlar elimizden köp çıkarasın bağlaydı. Sizlerde kaç yıllar mene Sıyrıklı Azem'in başlayımızдағы anın ardında biz toplam çıkargandaki salt boyunca Asosiasiyanın Kengешinin müçelerinin adından Kutulda katıldık. Oşan katıl tekstini okuyup, bu uağında Respublikal gazetelerinde, teleradyoda çağırılırlar. Sıkıl Oğlusu'nun Toğun rayonunдағы Alkol, Üröncülük Öndürüşlük Kooperatив Başkanlığı'nın töragası Mukaşık'ı. Hurmatlı Mukaşık Zavriyev Mırza, Ruhi devletleri jaratıga kömöктөş, el aralыk Ruhaniyat Asosiasiyanın Kengешinin müçeleri, sizde bizdesinin 2011 el aralыk sıylığının iyisi oluşun günün çekilekten kutuptaşar. Uzak yıllardan beri siz üzüldüğü emniyette jeteklep gelgen Alkol Kooperatifinin kujurumenliğinge cemaati, ekonomik ırılıktın şartında eri yiyiklerdi kamsız kılığı menen Egemenli Kırgızстан'ın aldığı çabaların katarında durar. Kırgız Respublikasının ekonomikasını östürüge, ölüktürüge, sotsialдык çöresini kalıplandırıga, ayın çarba tarmağında jeşkentlerdi kamsız kılığa, öndürüşlük aldığında tacirbalı keng jayıplığa, çiğet өлkөлөрүнүн кызматташтыгын кеңейтүүгө, калктын маданий деңгээлин жогорулатууга, улуттук спорт оюндарын өстүрүүгө сиз зор эмгек сиңирип келесиз. Бул чоң жетишкендиктерди сиздин интеллектуалдык жана профессионалдык деңгээлиңиздин, жашоодогу жана өндүрүштөгү бай тажрыйбаңыздын, бийик адамгерчилигиңиздин, мыкты жетекчилик дараметиңиздин натыйжасында билебиз. Урматтуу Мукашев Замирбек мырза, Алла Таала сизге және сиз бар жетектеген жамаатка бейбит турмушту, бактылуу жашоону, күжүрүмөн эмгекти, жемиштүү жана жемиштүү келечекти насип кылсын. Терең урматтоо менен Токтош Шарипов, кеңештин төрагасы, кеңештин мүчөлөрү Кондучанова Гүлейпа, Эралиев Сүйүнбай, Мусуев Сооронбай, Мамекеев Мамбет, Сатырков Тургунбай, Мамытов Биталиев, Жакиев Бексултан, Кыргыз Республикасынын баатырлары, Şemşiyi Bulut, Toprakın ve Samara esin il artistleri, Törövek Şarifa, Hasan Hüseyin, Hakimali Cemil, Kakiyev Askar, Muzabirayim Bekdemir, Umebek Savurbek, İfade Vladimir Ivanoviç, Eren Canov, Abdühalim akademikler, Şerşenbay Melis, Turapov Kerim, Sadık ve Salamat, Kazakov Tüvalbay, Hüseyinbayev Zamirbek, Ligaliyev Murat, Tohtamatov, Bahtiyar, Kırgız Respublikası'nın yeni artistleri, Şıgay, Ruslan, Kırgız Respublikası'nın yeni sürücüsü, Şin Raman, Kemalbayev, Nurgazı, Yengeşik Tölebay, Kayıp Sulayman, Molla Kasımov Kıyaz, Suvanaliyev Sağınalı, Ahmatov Cangazı, Andaşov Tırat, Bütükov Aleksandr Ivanoviç, Aleksandr Yosifovich, Köçörük Orozalı, İptarov Savır, Hocavergen İbrahim, Qoğumluk canımada işbeller. Bu diplomatın negizinde adayın toplamının fakültesi değerlendiren 23 dekar 2013 işe Peygamberdir bir günde tuzu gemittirdi. Yani sınırında biz üçünce işte casavatır, Zamirbek'in suretini alğanı vereceğimiz, hem Zamirbek verir, tağıp koyup verir suretini.
Анын үстүндө руханиятын өзү фермерлик менен заказ менен атайын тигилген калпак чеккен бар. Ошону эми жалгыз өзүм болсо да тапшырып кое берем, уруксат берсеңиздер, Turmuş Adet'in familiyası böyle. Ağırlıkçı sizlerge yeni belgülü, Yesit'in el süreççüsü, Yedi Sırtın Avriyatı, Sasyaskin Birkin Bağıtırı, Kırızını Respublikası'nın Bağıtırı, Toktoğlat'ında Mamleki Sırtın Avriyatı, Başındayla Ruhaniyat Selim'in Avriyatı, o şu kişinin koluna çıkan iş, bu özü bir bronzadan jasalgan, bronzanı biz kılıçını yapıp oradan jasalgan, sallanın ucaktan işe yaram olsa gerek. Hem şu ulu adamın koluna jasalgan şu simbolik arasıylıkta çin yürekten tapşırıp koyuğa dair janımıza getirdim. Kırgızlardan en sonun kasiyeti ulu olu, küçük olu, emgegin bağlap, yaşın bağlap daima silap gelgen. Oşantta ben böyle ablanla razı olup oturam. Issıkoğlu Oblası'nın gubernatörü Mırzaga, rayonun hakimine, şu bizim laureatımız Zamirbek Mırza'nın emgegin bağlap, özünün adam geçirdiğini bağlap, Hatay'ın altında var baksın, ayavay, bizden arazı gelip oturup, çocuğu da başkarıp oturganı, Melişinat'tan uğraştı, mezgillerinde devsetteymin. Ben aytar edem, eğer de her bir çetekçi özünün kırakılığı menen, özünün jönököylüğü menen, özünün emgekçiliği menen elin arasında olsa, mınan paydağına tabat, alkoğan alar, anın içinde çetekçi geçkenlik payda olur. Oşantı bu iki Mırzaga bizden atımızdan, Ruhaniyat Kengeşi'nin atından çoğun uğraşıp bildirü menen, bularga şu alban ikilikte beken diye soruptu. Gıymandı, rızkını arnamışı bağlaydı. Hurmatlı Akın Toksarsuç, hurmatlı Dilber Askerovich, hurmatlı Kalayip Halk Ağaytoğanlar. Bugün men üçün çoğu bir tolkunatçı gün. Generallık ruhaniyat sıyılığın alı men üçün çoğu sıyılık. Desepten atkeni ruhaniyat asosiatsiyası elimizin ruhani devletlerin, murasların, madari baylıkların el arasında tımaktı damazalap, elge jayıp tuğanın koldu öğretimde şu tarmaktағы adamlarımızga çoğu kömök көрсөтүп, şu göndermesi devletlerdi önüktürüge ebegeysiz zor salın oşatkanın bence kalaytan jakşı elek. Bu boyunca buna Akın Toksarsuç başkargan негіздеген ассоциация şu көп жылдан бері абдан чоң қызмат кылып атканын баарыбыз билип жатабыз. Ошонун ичинде бүгүн ушуга Ленин паркта болуп сыйлап отурганын абдан чоң толкунат менен кубанып отурат. Сиздерге ушул биздин жупун эмгекти баалап ушундай сыйлыйлар отургандарга чоң ыраазычылык билдирип силерге рахмат айтмакчымын. Ассоциациянын иши мындан дагы ушундай айрыкча эл арасында бүгүнкү актуал болгон ынтымактуу чыңдоо, биримдикти чыңдоо, достукту чыңдоо иретинде жеке Кыргызстан эмес бүткүл дүйнө боюнча ушул жигердүү ишин улантып, өз ордун дагы ушул дамазалап ушундай
ийгиликке жетише берет деп мен ойлойм. Сіздердің ішіңіздерге мына келіп отырған лауреаттар, ақсақалдар атартып келіп отырған сіздерге таза рахмат айтамын. Сіздерге барлықтарыңызға шын денсаулық, ел жұрт арқалаған ушундай ары түйшүктүү, ары сыймыктуу ишиңиздерге чоң ийгиликтер каалап, аман болушуңуздарды, элиңиздерге бирге болушуңарды каалап келмекчимин. Ушул сыйлык мен ойлойм, жалпы отурган калайыктар сиздердин ушул баарыбыздын биргелешкен эмгегибиз деп эсептейм. Анткени ушул чарбалык иштерде эми ар түркүн иш болот экен. Ошондо баарыбыздан бүгүн залда катыша албай калганда көп адамдарыбыз бар. Биргелешип өткөн мезгилде, ушул кыйынчык мезгилде иштей калкарып келатабыз. Ошондуктан баарыңыздарды сыйлык деп эсептейм. Баарыңыздардын ийгилигибизди эсептейм. Ошондуктан сиздерге таазим кылып чоң рахмат айтмакчымын. Азыркы чарба жөнүндө айтпай болбойт. Анткени чарба реформа жүрүп аткан мезгилде, жалпы эле коомубузда, мамлекетибизде чоң реформа болуп, өзгөрүш болуп аткан мезгилде жашоого туура келди. Албетте көп кыйынчылык болду. Мен ойлойм ушул азыраак жоготуу менен чыга алдык деп, бир топ ийгиликке жетише алдык деп ойлойм. Ушул айрыкча ошо отурган сиздердин коллективдин мүчөлөрүнүн, аксакалдарыбыз отурат, ушулардын баарыңыздардын ар дайым мен колдооңуздарды сезип келатам. Биргелешип акылдашып чечкен убакыттар көп болду мен ойлойм. Дагы бир топ ушундай биргелешип иш аткара алабыз деп ойлойм. Ошондуктан дагы бир сиздерге чоң ыраазычылык билдирип, рахмат айтып, калкыбыз менен бирге аман эсенчиликти каалап сиздерге ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, мына сыйлык расмий тапшырылды. Ошондуктан мына тоң элдин атынан жалпы сиздердин атыңыздардан Замир Мукашевди ушул ардактуу сыйлыгы менен бир куттуктап кол чаап койсок. Анда ирети менен кете берсек, куттуктоо сөзү Ысык Көл областтык мамлекеттик администрациясынын башчысы губернатор Асан Акунов Мирбек Аскеровичте. Сиздерге эң ири айкол күбөнчүлүк чарбасын жетектеп келесиз. Сиздин айыл чарба тармагындагы ары түйшүк эмгегиңиз Тоң районунун жана жалпы эле областыбыздын калкы үчүн белгилүү жана айыл чарба тармагында мактоого арзый турган көптөгөн жемиштүү иш аракеттерди аткарган үлгүлүү жетекчисиз. Буга чейин сиз Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси болуу менен Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңген кызматкер, айыл чарба илимдеринин кандидаты жана бир нече медалдардын ээси болуп келсеңиз, өткөн жылдын жыйынтыгы менен сиз Руханият эл аралык ассоциациясынын 2011-жылдын мыкты бизнесмени сыйлыгына ээ болуп отурасыз. Алган сыйлыгыңыз кут болсун. Ар дайым элиңиз үчүн ак эмгегиңизди талыкпай өтө беришиңизге мен тилектешмин. Сиз жетектеген айкол кооперативинде аймактагы каарыларга, жалгыз бой, көп балалуу энелерге, майыптарга жардам көрсөтүү максатында атайын социалдык программа иштелип чыгып, бүгүнкү күндө да Тоң районунун эл үчүн жасалып жаткан алгылыктуу иштер бар экени жалпыбызга маалым. Ал эми үстүбүздөгү жылы Кыргыз Республикасынын премьер-министри Өмүрбек Бабанов Америка Кошмо Штаттарынын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн менен биргелешкен экономикалык өнүгүү фондунун үрөнчүлүк секторун колдоо программасына киргендигин тастыктаган сертификаты айкол кооперативине тапшырганын чоң сыймык менен айтууга болот. Бул себептүү сизге жана сиз жетектеген жалпы жааматыңызга албан ийгиликтерди каалайм. Ар дайым маанайыңыздар майрам күндөй жарык болуп, эл үчүн өтөгөн ак эмгегиңиздердин жүзүн көрүңүздөр. Урматтуу Замир Мукашев, сизди дагы бир жолу алган сыйлыгыңыз менен чын дилимден куттуктап, сизге бекем ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат менен үй бүлөлүк бакыт каалайм.
Muhtemelen tuğanlar, uşul uçurdan faydalanıp biz dagı biraz söz ayta keteli. Birinciden men uşul gelgen meymandarga Ruhaniyat Assotsiatsiyasынын жалпы кеңешине мен азыр аты жөндөрүн уктуңуздар. Ушу Кыргыз элиндеги эң мындай маданиятты, биздин үрп адат, каада салтты сактап келген биздин Кыргыз элинин дөшаларынын кеңешинин чечими менен берилип атат. Ошон үчүн биз ойлойбуз, ушу бүгүнкү күндө ушул ардактуу эл аралык сыйлыктын мүчөсү болуп, ошо сыйлык ыйгарылып аткан биздин жердешибиз агабыз Замир Мукашевичке ыйгарылып атканы бизди абдан кубандырат. Сиздин сыйлыгыңыз кут болсун, Замир Мукашевич. Анан ошол ассоциациянын башында турган Акын Токтосартов агабызга сиздерге чоң рахмат. Себеби бул руханият деп аты айтып тургандай, рух деген бул жандын айтылышы да. Анан бул ошол тирүү адамды тирүү кылып турган ошол жан, рух. Адам кайтыш болгондон кийин да ошо рух калат да, тигил дүйнөгө өтүүчү. Ошон үчүн бул биз үчүн, Кыргыз эли үчүн айрыкча абдан ыйык нерсе. Бул ассоциациянын аталышы дагы ошондой атта турганы да бул абдан чоң мааниге ээ. Убагында билесиздер, биздин жакынкы коңшу республикалардын президенттери да алган эл аралык сыйлыкты ушу биздин агабыз алып атканы биз үчүн дагы абдан кубанычтуу. Ошон үчүн сыйлыгыңыз кут болсун, көп жашаңыз. Тоң элинин атынан жалпы биз куттуктоо айтабыз. Жана ошол буга чейинки жасап келген айыл чарба багытында, маданият багытында, башка тармактарда ошол эле учурда мына Кыргыз элинде жоргонун сакталышына чоң салым кошкон иштериңизди азыр видеодон көрдүк. Ошол иштериңизди улантып, дайыма үй бүлөңүз менен, жакындарыңыз менен, эли журтуңуз менен дайыма аман эсен болуңуз. Рахмат. Анда кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин өкүлү Иманов Канат Элбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары. Өзгөчө саламатсыздарбы, тоомдук туугандар. Мен тоомго жээм болон тайтам 9 булактын саяктарын болот дегенде. Бул атабыз айткан экен, же турмуштун тардыгы, же кыргыздын аздыгы деп. Биз эми эки заманды өткөн 21-жылымды жашап аткан ошо бүгүнкү салтанаттын катышчыларыбызды бир нерселерди айта кетейин деген. Ушу бүгүн өзгөчө бир тарыхый күн болуп турат. Бул Замирбек Мукашев үчүн гана эмес, жалпы биздин кыргыз айыл чарба кызматкерлерине, ошолордун катарына мен да bir ayda turgan nerse 1994 жылы şu tarihi yıl eken men şu Soğuk rayonundagi Ayıl Çarba institutunda okuta çarbasının жетекчиси болуп калган. Ошол чарба илгери 46 жылы соғыс бүткөн жылы Орта Азиядагы жалгыз таскаттар боюнча жылкы заводу болуп уюштурган экен да. 94 жылы Кудайдын буйругу менен ошо биздин мурдагы институттун ректору Кыргызбай Шалабышев деген агайыбыз менен Акын Токтосартович бизге чарбага таанышкан келип калган. Ошондон бери 18 жыл өтүптүр. Акын Токтосартович Унайтар деген мына колхоз-совхоздар жоюлгандан бери Айкол кооперативи сакталганда мен сыймыктанам. Анткени 80-жылкы заводдун учкоз азыр жок. El kaldı, cer kaldı, bırak çarba yok. Bırak ошол çarbadan taragан, ошол Айколду атын чыгарган, Кыргыздын намын жогору туусун бийик көтөргөн ошо Айколдун жорго бүлүктөрү. Эң башында 94-жылдан бери ушул жорголордун артынан Замир Мукашев менен таанышканбыз. Эң биринчи экөөбүздүн башыбызда, ортобузда Ареал деген атактуу бүлүк болгон. Ареалдын тукумунан бүгүн Олбур деген бар. Олбурду өзгөчө айтсак, былтыр Казак Республикасынын президентинин баш байгесин алган биздин Кыргыздын туусун бийик көтөргөн ушу Кыргыз Республикасынын Ысык көл облусунун Тоң районунун Айколдун Тоң жергесинин
туусун көтөргөн бул чоң маанидеги нерсе болуп эсептелет. Буга чейин бул байгене 4 жолу атактуу патрон жеңген. 4 жолу удаасы менен. Жана айтып кетпеди, патрон да ушул айылдан пул өсүп чыккан. Бирок патрондун ата-энеси баягы 80-жылкы заводдон туурабы? Жаңгазгүл сайышта айтат, жаңгазгүл сайышта Тион деген жорго бар, анда ошол учкоздор. Антип айтып койбосо болбойт туугандар, айтып атпайбы, ошол орусга сагын тукуму тиги чарбада калбай калды. Забыр каш кошкон, мына жетекчи болгон үчүн мына Айкол чарба кооперативи сакталып, мына 2 тизги 1 жыл дегендей, bir жагынан карасаңыз, бирөөчүлүк жагы боюнча Кыргызстандагы мен деген чарба. Ал эми мал чарбасында мындай уникалдуу, керек болсо кызыл китеп жазып кое турган чарба. Баягы колхоз совхоз жойулганда 70 жылдан бери түзүлгөн малдын жакшы тукумдары бар эле. Алар жоголуп кетти. Мисалы үчүн алсак, кой чарбасында алай тукумунда деген атайын порода бар эле. Бул дүйнөдөгү уникальный породалар болчу. Атайын Илем Токула чыгарган академик Ботпаев деген аксакалыбыз чыгарган порода. А киши түрүү порода жок. Карамалдан алсак, Талас жергесинде Оли ата тукумдагы уй бар эле, жерге танасы тукум заводу бар эле, ал чарба жок. А бул биздин тоңдо Айкол түбүндөгү жаңы Айкол кой породасы чыгарылган. Мына топоздун айтып Арчалы түбүндөгү жаңы тукум чыгарылган. Бул болсо биздин Кыргызстандын селекциялык, генетикалык эң чоң жетишкендик деп эсептелет. Баягы колдор алтындын баркы жок деп кээ бир түшүнбөгөн адамдар ушун барып билбей жүрөт. Муну улкун тукумга калтырган чоң иш, чоң нерсе. Анткени мына азыр мына жакын арада быйыл өзүнчө келип кетти ушул чарбага дагы мисалы үчүн ошол Айколдун силердин койду тетиги Арабтын Эмиратындагы байлар сурап атат, Катар мамлекети сурап атат. Мунун сапаты, экологиялык жагын баарын айта келсе, ушул силердин чыгарган тукумдагы койдун эти өтө эле керек экен да, өтө муктаж экен. Буну көбөйтүш керек. Сапаты Кудайга шүгүр, экология жагынан баардыгы таза, жакшы. Эми айта берсек сөз көп дегенде, урматтуу туугандар, убакыттан учурдан пайдаланып, ушул руханият эл аралык ассоциациясынын чоң сыйлыгы менен жалпы сиздерди жалгыз гана Замир Кашевич бул мен эсептейм. Ошо тоң элинин, тоң жеринин жетишкендиги, анткени мен билгенден бул сыйлык менен айыл чарба кызматкерлеринен эң биринчи алгачкы сыйланып аткан Замир Кашевич сыйлыгыңыз куттуу болсун. Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигинин жалпы жааматынан жана өзүмдүн атынан чын жүрөктөн ушул сыйлыгыңыздар менен куттуктап сак саламат болуңуздар. Ийгиңиздер арта берсин, басыңыздар жогору жазылбасын. Анда кийинки куттуктоо сөзүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, өзүбүздүн эжебиз Мээркан Токсобаева. Эми Замир Мукашев жөнүндө баардык нерселер айтылды. Бул ошо жасалып жаткан иштин бир гана үзүмү. Бул кишинин жасаган иши жөнүндө айтып отурса, бир күн баягы манасчылар күндөп-түндөп манас айтканда айтса түгөнбөй турган эмгеги бар да. Анан мен алардын бардыгын кайталабайм, бардыгын сюжеттен көрдүңүздөр. Бул жерде руханияттын президенти Акын агайыбыз дагы абдан жакшы токтолуп бардыгын айтып берди. Замирдин жанагы элди бизнеске үйрөтүп атканы, мектеп окуучулары менен иш алып барып атканы бул эмне деген чоң иш да. Бизде көпчүлүк жетекчилерибиз андай мектепке деле барбай, мектеп окуучуларына деле көңүл бурбайт. Балдар биздин келечегибиз деген
тутуп ушул балдарды бизнеске үйрөтүп келечек кесибине багыттап ушундай чоң иштерди жасап жатат. Анын бардыгы көз алдыбызда. Анан башкаларга окшоп жулунуп мен президент болот элем, мен министр болот элем деп тигил жак бул жактарга чарпынып чуркабайлы ушул Баканбаев айылында жүрүп айкол чарбасын башкарып, элге эң жакшы эмгектерин арнап, жакшы иштерди жасап, анан сыйлыктын баарын четинен алып атат, билесиздер. Айыл чарбасынын кандидат, илимдин кандидаты, эмгек сиңирген кызматкер айыл чарбасынын президенттик грамотанын ээси, мына минтип эми руханият деген абдан чоң сыйлыктын ээси болуп отурат. Жогорудагы жолдоштор белгилеп кеткендей, албетте ушул сыйлыктары кут болсун. Мен эми Замир бардык жагынан ар тараптуу инсан десем болот да. Бүгүн билесиңер өзүңөр, бизде Тескей күйлөрү деген адабий ирим бар. Ошонун активдүү мүчөсү катары бул кишинин калеми да буруч. Абдан жакшы жүрөктөн чыккан ырларды жазат. Бийди өзүңөр билесиңер, бийлесе бий жарашат, ырдаса ыр жарашат. Бардык жагынан төп келген, төгөрөгү төп келген жигит десек болот. Кандай мактасак жараша турган адам да. Анан өзүнүн алдына көптөгөн суроолорду коюп, көптөгөн максаттарды коюп, анан ошого жетүүгө умтулуп, аракет жасап келатат. Өзүнүн бир ыры бар. Мен ошол ырын сиздерге азыр окуп берейин деп турам. Жашоо сыры эмнеде дейт. Эл аралап күндөн күнгө түйшүктөнөм, үйдө күтөт жалын курак алган жарым, утурлап тосуп чыгат өзүм менен тең чоңоюп келаткан уландарым. Үй бүлөлүк бакыттабы жашоо сыры, аял сүйгөн түндөрдүн ичиндеби, же болбосо уйку көрбөй миң толгонуп, убайым жеп эл көтөгөн ишиндеби, жашоо өзү токтолбогон зымырыкпы, күрөшүүбү жарыша өпкө көптүргөн, айтчандай эмне данын чын маңызы, сүйүүдөгү өксүтүп көз жаш төктүргөн. Жашоо деген ушунчалык сырдуу беле, татаал беле барган сайын жуң арткан, кайда кеткен дудалардык менен сепкен, бала кезим бейкапарлык кайда калган, суроолорго бейгазалап тынчымдалган, жооп табамын сенден кабар алганымда, жолукканда айлуу түндө сагынышып, сен аймалап жалын болуп жанганымда. Ушул 4 шеңгел ырда Замир келечекке койгон максатын, жана өзүнүн жанына тынчтык бербеген суроолорун, анан адамзаттагы абдан улуу сезим, сүйүү сезимди дагы даңктай алганда. Эми бул жерде мен Замирдин ырларына пикир айтуудан же талдагандан алыспын. Мен сиздердин алдыңыздарда бир гана ошол жанагы максат жөнүндөгү ырын айттым. Эми жана башында айтпадым, бул киши жөнүндө айта берсе сөз абдан көп. Анан ушул алган сыйлык куттуу болсун, жалпы болбой эгиз болсун, аман эсен болсун. Ушул эл журту менен бирге болуп, элине жакшынакай эмгегин арнай берсин, көз тийбесин ушундай жакшы жигитибизге дегим келет. Кийинки куттуктоо сөзүн Кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев агабызга беребиз. Кымбаттуу тоңдук туугандар, Кыргыздын эң сонун жеринде жашаган Кыргыздын азамат жигиттери. Мен бүгүн Зарылбекке рухания сыйлык тийип атканда акындын сөзүнөн, анан бул жердеги областтын губернаторунун сөзүнөн жана акимдин өзүнүн, айыл чарба министринин өкүлүнүн сөзүнөн bir başkası oygu ettim. Kırgız jergesinde kandaydır bir
жашоо түгөнүп калгандай болуп, кандайдыр бир кыргыз өлкөсү, кыргыз мамлекети 5000 жыл жашаган кыргыз эли жоголуп бараткандай сөздөр кээде болуп калат. Алар биздин душмандарыбыз. Мына бүгүн кандайдыр кайра жаралуу пайда болгонун, мына областын жетекчисинин да жаш экенин, райондун жетекчисинин бала экенин мындай караганда, сыйлык алып аткан чарманын жетекчисинин ушунчалык акылман жана билимдүү экенин карап өзүмчө сыйлыктандым. Эч качан кандайдыр бир жаман ойго кыргыз эли дүйнөдөгү эң кыйын элдердин бири экенин, тааныткан эл экенин, таанып аткан элдерге мына бүгүнкү биз барбыз деген мына эл, мына жетекчилер көп болуп турган нерсе экендиги кымбаттуу көңүл эли. Совет жолунда дагы ушул жерде Байбулда байкеңер, Байбулда иниңер келиңер, Акбар Токтакунов деген акын болуп, ушул жерде окуду эле мындан 30 жыл башта. Байбулда деген ал гений болгон. Ошол мезгилде кыргыздык окустан бир жеринен кыргыз кыйын деген сөздү айтып койсоң, башка сөз чыкчу. Ошол үчүн Байбулда байкеңер кээде ичип да кеткен. Мисалы, мынабу азыркы эң кыйын оош күндөрдө белдин нар жагы, белдин бер жагы деп бөлүп атпайбы? Ал мынандай жетекчилер бөлгөн жок. Жөн ушакчылар бөлүп атат. Мисалы, мен өзүмдүн элиме барып, Алайкума барып, Карабузума барып, сүйлөп, пикирлешкенде силерди көрөт экенмин. Мына мени көрүп атасыңарбы, сарп бекенмин, кыргыз бекенмин. Мына ертең бәрі кыргызды, мына бұл бізде кейбір кишилер баягы ол жерде аябай жакшы сөз айтты. Советтер Союзунун жакшы жагы да бар эле, башка жагы да бар. Анын жыйган тергенин бир убакта байлардан ленин кедейлерге дүнүйүн алып берсе, кийин болсо талап тоношуп совхоздун силердин жыйган мүлкүңөрдү талап алып, кайра пайда кылат. Мындай кыйын күндөр өттү. Мына 20 жылдын ичинде бир муун жок болду. Мына ошонун арасында мындай кайра жаңылуу балдар келатты. Мына ар бир райондо ошондой болсо, кыргыз биз бата эле кетебиз. Бардык нерсе мүмкүн кыргыздан башталышы мүмкүн. Биз аркада калган элбиз. Biz gedeyizbiz, biz naşar elimiz de hiç kaçan айтпаш керек. Bir жолу мен телевизордан açığa ayttım. Bunday bir айтыш керек biz. Biz de Altay'dan göçüp kelgenbizdi ey жүрөтчү. Ой Altay биздин жер болгон. Дети Кандагардан Камчаткага чейинки жер кыргыздын жери болгон. Камчатка эмес Камчатка, Гималай эмес Кумалай, Тибет эмес Тувет. Мына ошол силердин сенин жериң болчу кыргыздар. Анан бул жерге келип, өзбектер угуп айтат да. Менин өзбекте акын досторум бар. Өзбектин бир журналына 20 серим чыкты. Ошондо бир акын айтат мага тамашада. Sen Altay'dan gelgensen Törөгөнмө, ошо жакка кетпейсиң. Көрдүңбү эмне болду? Кетпеңер. Жанагындай уруш талаштын баары ошондой билбеген сөздөрдөн чыгып кетип атат. Ошон үчүн азыр мен өзүмчө сүйүнүп отурам. Баягы коммунисттик тарбия катуу болчу, күчтүү болчу, эң сонун болчу. Бирок башка жактан бууп койгон жери бар болчу. Ошодон чыгып кетип, өздөрүнчө республикалык деңгээлге чарбаны алып келген мына кулунуңар бар экен, кандай бактылуу элсиң. Мына өзүңөрдү башкарып турган жаш губернаторуңар бар экен, кандай мыкты дейсиңер. Мына жаш бала акимиңер кандай жырган, мына келатат кыргыз, биз жоголбойбуз эч качан. Мына көп сүйлөй берсем көпкө чейин сүйлөшүм мүмкүн. Жоголбойбуз деген сөз кайра мени токтотту. Бир окуй баштайын. Мисалы, менин Аргымактын ыры, кыргыз бүлүгүнүн ыры деген мени ыйманды тазалай көр жаңы кылым деген жаңы чыккан китебим биринчи туратта. Аргымактын жарыш кыргыз өзү Аргымактын жарыш тестеп бук болгон, ар намысы көөнүнө жыктолгон, жаралганмын бул дүйнөдө меңгүлүк, ыракбастык ич тардык чыг жолдон. Турмуш мени тулпар кылган көбөлеп, тоспо жолду тоссом кетем тебелеп,
изи болон өтүп кеткен жылдардын дүбүртүгүн коомдордун келели замандарга кабар бересем деп шашам, доолорго тоскоол болгон чекташам, уругумаз ушунчалык дүйнөдө жоголбоймун, бирок дагы эч качан дейт. Жоголбойсуңар. Мына жарымдын бүттөрүн телевизордон көрөбүз, гезиттен угабыз, 12 машина алды деген сөздү алып бир машинасын жазып сазына берем да коебуз. Ал өзү акылдана да. Эми бул ат жөнүндө окуп берейин. Ат деген bir bulur Sovet yolunda, söğüştalgan bu söz. Toğ oyununda bir maqtançaq, tımşaq durgula. Toğ oyununda bir maqtançaq başkarma, göңүл burbay tulpar tüyen attarla, жылты çıkkan gerekten dep kol şiltet, adam azır ayda bölgen çaktarla. Oğuzu menen jerge koyup aydalıp, büttendey жылтыны көп karmadık, bir oğanın volgasında çanışta zipar jattuğumuz turat baylanıp. Oğuzu menen oydu kırdı ottogон, жетекçi көп dalışuğa okşoğon, asıl жылкыган töylegen bolsun, toğluktarga toğuk menen çöçküdön. Evreldey bir almagan araksız, bilesiňer algayslar. Evreldey bir almagan araksız, Kırgız gülbey kımız degen tamaksız, Kırgızlarga en birinci at gerek, at çok kezde Kırgız eli kanatsız, senin elin kanatlı olsun. At menen, жылкы menen Kırgız bir tuğan. Жылкы olmasa, bozuy olmasa biz olmamız. Oşol жылкы kaysı oğul, kaysı vaxtlarda Kırgız menen dost bolgonu bizge belgisiz. Bирок бул шордунун дагы ар түрдүү нерсеси болду. Курушук деген акеңер келди Сталин өлүп калганда. Ал 49-жылы жылкыны өстүрүү боюнча СК КПССтин пленуму болгон. Мына балдар билиш керек. Ошол пленумдо согушта азсыраган өзгөчө күн, өзгөчө майрам күнү болуп атат, шамдуу күн болуп атат. Тоң району бир кезде Союздун кезинде абдан чарбачылык, ошонун ичинде мал чарбасы өнүккөн республикадагы эң алдыңкы райондордун бири болгон. Башкача айтканда, кой чарбасынан эле биздин Тоң районунда 10го жакын социалистке эмгектин баатыры чыккан. Ошол Тоң районундагы чарбалардын эң алдыңкы чарбалардын бири ушул элдин атынан колхоз болчу. 85 000 кой болчу, жылына айнагачу. Же болбосо жыл ичинде төлүм менен 110-120 миңге чейинки жетип турган, кой багып турган чарба болчу. Мына ошол чарбадан эки жолу баатыр чыккан. Базар, Имаш, Сүйүнкан, Кожобекова деген баатырлар чыккан мал чарбасынан. Эми бул Тоң району, конечно, башка райондор Шурхан ата ассоциациясынын мүчөлөрүнө, жалпы эле биздин меймандарга Тоң элинин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бирбек аскер сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул бүгүнкү биздин ушул Тоң жергесинен чыгып аткан бир жакшынакай сыймыкка катышып отурасыз. Анда эмесе азыр мындан кийин мына Керим Турапов, Амантай Кутманалиев сыяктуу биздин легендага айланган, баягы телевизордон эле көрүп жүргөн биздин агаларыбыз келип отурат. Ошону тирүүлөй